Рахмат, Жамиле Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмаз Акынжанович. Алмаз Акынжанович, биз үчүн ар бир этникалык кыргыз чет өлкөнүн жараны болуп, Кыргызстандын жарандыгын алам деген болсо кымбат болуш керек да. Бүгүнкү күндө мамлекет туура саясат жүргүзүп, жеңилдетилген тартипте жарандыкты берип келатат. Бул жакшы багыт. Бирок мамлекеттик мекемелер жакшы иштебегендигиненби кайрылуулар көбөйүп калды. Жарандыкты ала албай атабыз, узарып кетип атат деп. Ошондой кайрылуулардын бирин мен сизге жолдоп койдум, ошону карап көзөмөлгө алып койсоңуз. Себеби айрыкча кечеги кагылышуудан кийин мен азыр аты жөнүн айтпай эле коеюн ал жарандардын. Жакынкы кошуна өлкөдө аларга маселе болуп жүрбөсүн. Кагылышуудан кийин айрыкча биз ал жакта бөтөн болуп калдык. Бул жакта өзүбүздүк эмеспиз, ортодо кыйналып атабыз дейт да. Өтө чоң мааниге ээ болгон көйгөй. Ошону карап берсеңиз көзөмөлгө алып дагы бир жет. Экинчи маселе. Баткенде Кызыл Бел айылынын жанында жайгашкан Жолдошбай Момунов жаңы конушу бар да. Бул конуш, бул жагында Кызыл Бел, Баткен районунун айылы. Бул жагында Исфара району, Тажикстан, Гулистан деген айылда, ортодо чек-арада жайгашкан. Бир нече жылдан бери айыл статусун ала албай келатат. Ушул чек-арада жайгашкан конуштарга айыл статусун берүү маселеси да биринчи орундарда туруш керек деп ойлойм. Буга да маани берсеңиз. Кийинки маселе трансформация маселеси. Миңдеген жаштарыбыз Лейлек, Баткен, Кадамжай райондорунда турак жай куруу үчүн жер ала албай келет да. Ондогон жылдардан бери бул маселени бир топ жолу көтөрдүк эле. Акыркы ирет көтөргөнүбүздө жер агенттик, жер ресурстар агенттигинин жетекчиси келип нерде 2 айлык мөөнөт алып кетти эле. Тактап ушул 3 район боюнча, жалпы эле Баткен областы боюнча кандай жумуш алып барылды. Кээ бирки маселелерди тездетип, биз сиздерге жыйынтык менен келебиз дедиле. 1 ай өттү, дагы мына күтүп атабыз, 1 айда келсе керек. Ушул маселени көзөмөлгө алыш керек. Чек арада жайгашкан жаштарыбыз ошол жерде турак жайларды куруп, чек араны бекемдөөгө да салымын кошуп калат эле. Ушуну да жеке көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз, Алмаз Акынжанович. Рахмат.